Erten menen үйden gelip mına 4 köçege gelebiz. 4 köçe degen mına Ortoboz ayılının bütken jeri 4 köçe bolat. Mına tuura keçse batken solga Çarkı Kökterek, onga burulsa Varuk, Aksay, Taştımşık. Mına bul jerde mına hazır mına joldun boyu Taciktin jeri olsa mına körünüp turgan oң jaktagı ayıl mına Mazayit'in jeri dep koyat. Bu bizdin ayıl. Bul jer uja şahmatny mına. Bul Taştımşık ayılı. Taştımşık ayılımızın baştalışı mına joldun boyu da onda Taciktin üyleri jaylanışıp kalgan. Onun arka jağı da uja Kırgızdın üyleri ketip atat mına. Abdimиталип Мазеитов чегара тилкесиндеги Таштумшук, Көктерек, Мазеиттин жери, Ортобоз аталган айылдардын башчысы. Бул айылдарда чегара такталбагандан улам түрдүү чыр чатактар, жаңжалдар катталып келген. Мына үй Тажикти көсө, бул жак Кыргызды көсө мынакей. Муну кантип чече лазым? Сен о башка жака барып жаша десең, бул дагы кетпейт. Биздин Кыргызды айтсаң, биздики да кетпейт. Чегараны тактоодо орток пикирге келүү кыйын болгондуктан улам артка жылып олтуруп, чыңалуу жаралып, соңку жылдарда кагылышууларга чейин жеткен. Ошондуктан чегара тилкесинде ар кандай чагымчыл аракеттерден сак болууга туура келди дейт айыл башчы. Ошонтип мына өзүбүзгө тиешелүү жолдор менен басабыз. Наркы жолго өтсөң, сен башчылың дебейт. Тажиктин солдатыга жолуксаң, колуңду кайрып алып кетип калыштар, шаар тошого сактыкка кордук жок деп мынантип басабыз да. Мынакей. Элден кабар алганы келгендеги жашоо ушул. Башчымын деп алып, үйдө отурсаң болбойт, элди мынантип караш керек болот. Тоодун боору менен өзүбүзгө тиешелүү условный мурда Кыргыздын жери деп белгиленген жерлер менен басабыз. Сактыкка кордук жок. Могул үйлөр Тажикстандагы. Могул үйлөр баары Тажикстан. Мынол казыр Кыргыздын эмеси бүткөндөн кийин аягдан Тажик болуп кетет. Мурда бул айылдардын ортосунда ичара түшүнүү, бири-бирине болгон кошуналык урмат, сый бар эле дейт айыл башчы. Кийин жол, жайыт, суу маселесинен улам жаралган кермур айтышуулар күчөп, азыр бири-бирине саксактап турушканын айтат. Кыргызстандын башка айылдары, райондору өзүбүздүн да башка айылдарга салыштырмалуу менде түйшүк көбүрөөк. Элде bir mal ötüp ketişi bolot. Anan dagı olardın malı ötüp kelet. Elderdin manayı jakşı hazır. Bari çegara çeçildi şu. Emi bir sötük ayakka ketet, bir gektar ayakka ketet, dağın bir metr bul jaga ketet. Ol jagını hiç kim kızıktırbayt, sebebi биздин элге, Кыргыз элге тынчтык керек болуп калды. Чегара такталганы тууралуу кабарларды жергиликтүү тургундар маңдай жарыла кубануу менен кабыл алышкан. Баары чечилсе, коңшу өлкө менен алакалар мурдакы акыбалына келип, карым катнаш оңолуп, соода же башка алакалар жолго коюлат дейт Таштымшыктын 84 жаштагы тургуну Атамбек Аксакал. Kaç köç деп жашап жүрдүк да. Үйдө калтап коюп кететилик. Азыр şu жолдон мен эшикке чыксам эле Тажиктин машинасы өтөт. Ана арттын үстүндө Тажик. Азыр крант дедиңер, кранттан жокарыга Тажик. Алмашып жолуга келип, калтырабы, ошолор десе ошого биз макул. Ыраазыбыз биз. Биз дагы эми тынчыраак, жакшы, нормалдуу жашаш керек да. Биз мына картайып баратабыз, качанга чейин жаңжал уруш менен жүрөбүз. Тынчтык болсун, аманчылык болсун. Келишкендери жакшы да. Бийликтегилердин. Ортобоз айылында жашаган 75 жаштагы Айдарбек Батыровдун эки тарабынан Тажикстандын чегарасы. 50%-те турам да. Bir taraf болгондо 25% болот. Азыр меники круговой 50% чегарада турам да. Айдарбек Батыров чегараны такташып алса, мамилелер акырындык менен калыбына келет деген пикирде турат. Нуркожоевич өзү эле айтты, талаш жерлерде 50% калганын биз бербейбиз, сөзүбүз bir metrda жерди бербейбиз деген сөздөр эсибизде. Бүгүн энди жаңы жылдан кийин Кудай кааласа биз ушул жакшы күндөрдү күтүп отурабыз. Кудайым буйруса, биз ушул жерде туулганбыз, ушул жерде жашап, ушул жердин рахатын көрүшүбүз керек. 4 декабрда Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо боюнча өкмөттүк жумушчу топтор баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктап, делимитациялоо боюнча, жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча иштеп баштаган. Эки өлкөнүн чегарасынын жалпы узундугу 972 чакырымдай.